Дин безер жалганчылар Асват аль-Анси Хижрия 11-жылы 632-жылы өлгөн. Толук аты жөнү Аблаха бин Каб бин Ягус бин Ауф аль-Анси аль-Масхаджи. Анс Мазхич уруусунун чыккан чоң топ. Энеси ынды кара болчу. Өзү да кара болгондуктан Асват деген лакапка ээ болгон. Көзү ачыктык, сыйкырчылык кылчу. Асватка кабар жеткирип турган бир шайтаны бар эле. Ашкере чечендик менен таасирдүү сүйлөгөндүктөн сыйкырлап алгандай туюлчу. Албетте, күчтүү, кайраттуу да киши болгон. Башында Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгына каршы чыккан эмес. Кийин пайгамбарыбыздын ооруп жатканын угуп, Хижрия 10-жылы Йеменде биринчилерден болуп динден жүз буруп, өзүнүн пайгамбар болгонун айтып чыккан. Ага ишенген бир канча уруулар да бар болчу. Диназар болгондо 10 күн өтпөй Najran деген аймакка ээ болгон. Сахабалардын арасындагы белгилүү баатыр Амр бин Мади Кариб Az-Забиди да динден жүз буруп, ошол жалганчыга кошулуп кеткен. Асват 600-700 жоокери менен Сана деген жерге жөнөгөн. Шууп деген жерде пайгамбарыбыз Санаага башчы дайындаган Азрети Шахр бин Базам менен салгылашып, Азрети Шахрды шейит кылган. Дина зарлыгынан 25 күн өтпөй Санааны колго алып, Йеменди карамагына өткөргөн. Өзү Гамдан деп аталган. Сарайга жайгашып, Азрети Шахрдын сулуулугу менен белгилүү болгон жубайы Перс улутунан чыккан Азрети Азатты зордук менен жубайлыкка алган. Андан кийин Бахрейн менен Таифтин ортосун дагы өзүнүн карамагына өткөргөн. Карамагына алган аймактарды, акимдерди дайындаган. Өтө мыкты үйрөтүлгөн эшеги болгондуктан аны Зул-Химар, эшекчен, эшектин ээси деп айтышкан. Бул эшегине жаратканыңа сажда кыл десе, ал жерге жатып калчу. Дайыма чүмбөт кийип жүргөндүктөн Зул-Химар, чүмбөтчөн киши деп да аталган. Мүнөзү өтө жаман адам болчу. Өзүн өзү Рахманул Йемен, Йемендин ырайымы деп атачу. Асваттын өлүмү. Чектен ашкан бузуку жок кылуу үчүн пайгамбарыбыз Азрети Файрус ад-Дайламиге радиаллаху анху кат аркылуу буйрук жиберет. Натыйжада Файрус ад-Дайлами жоокерлерин ээрчитип, эмчектеш бир тууганы чоң абасынын кызы Азрети Азаттын жардамы менен түн ичинде Асваттын сарайынын дуалын тешип, жашыруун кирип барат. Мас болуп жаткан бузукуну Азрети Файрус муунта баштаганда тиги жан талашып өгүздөй өкүрөт. Анын үнүн уккан кароолчуларды Азрети Азат ага вахий келип жатат деп тынчтандырып коет. Бул иште Асваттын аскер башчысы Азрети Кайс бин Макшух аль-Муради деген исим менен белгилүү болгон Кайс бин Абди Ягустун, Азрети Дазавайх бин Сасандын жана Азрети Жашнаштын чоң жардамы тийген. Түндүн коюу караңгылыгы тарап, таң агарып келатканда Азрети Дазавайх азан чакырды. Асватты өлтүргөн баатырлар жалганчынын кесилген башын таң калып турган кароолчулардын алдына ыргыт. Ошентип, Асваттын 4 айга созулган бузукулук оту өчүрүлүп, мусулмандар бийликти колго алышты. Азрети Жебреил Хижрия 11-жылы Рабиул Аввал айынын 11-күнү 632-жыл 3-июнь дүйшөмбү күнү тагыраагы жогору айтылган окуя болгон түнү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, жалганчы Ансинин өлтүрүлгөнүн сүйүнчүлөгөн. Пайгамбарыбыз болсо Асватты куттуу үйдө кутман киши Файрус өлтүрдү деп сахабаларына айтып, эртеси күнү көз жумган. Башка бир риваятта 5 күндөн кийин дүйнө салган. Азрети Файруздун чакыруусу менен Азрети Муаз бин Жабал радиаллаху анху Санаага келип, бийликти колго алат. Ушундан 3 күндөн кийин аларга пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кайтканы тууралуу кабар жетет. Азрети Абу Бакр Сыддык Азрети Файрузду Санаага аким кылып дайындайт. От күйгүзбөгөн мумун. Жалганчы Асват аль-Анси Йеменге ээ чыгып, пайгамбар болгонун айтып чыкканда, табийиндин Азрети Абу Муслим аль-Хауланинин жанына чакырат. Азрети Абу Муслим келгенде Асват мындай дейт: "Менин пайгамбар болгонума күбөлүк бересиңби?" "Эмне дейсиң, укпай атам? Мухаммедти Алланын элчиси болгонуна күбөлүк бересиңби?" "Ооба." Асват ушул эле суроолорду дагы кайталайт. Кайра эле жанагыдай жоопторду алат. Ошондо жалганчы Асват аны отко ташталуусун буйрат. Бирок отко ташталган Азрети Абу Муслимге эч нерсе болбойт. Болбосо бул сага ишенгендерди жолдон чыгарат дешет. Асват айласы кетип, Азрети Абу Муслимге алыс кетүүсүн айтат. Азрети Абу Муслим Мадинага барат. Бул кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жумуп, Азрети Абу Бакр халифа болгон болот.
Азирети Абу Муслим мечитке кирип намаз окуганы мечиттин бир түркүгүнө жанына барат. Ошол кезде Азирети Умар бин Хаттаб аны көрүп жанына барат. Сен кайсы элденсиң? Йемен элинен. Жалганчы отко күйбөгөн кишини эмне кылды? Ал Абдуллах бин Сауд болчу. Алла үчүн айтчы, ошол сен эмессиңби? Ооба, менмин. Муну уккан Азирети Умар аны кучактап алып ыйлап жиберет. Андан кийин аны Азирети Абу Бакырга алып барат да, бул үммөткө Ибрахимге тартууланган отко күйбөгөн мужиза берилген бирөөнү көрсөткөн Аллага мактоолор болсун дейт. Тулайха бин Хуайлид Хижрия 24 644-жылы өлгөн. Тулайха бин Хуайлид бин Науфал ал-Асади көзү ачыктыгы менен белгилүү болгон киши. Акындыгы, чечендиги да бар болчу. Узун бойдуу келип, согушта чеберлиги, кайраттуулугу, баатырдыгы менен өрнөк катары көрсөтүлгөн. Хижрия 2-жылы пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каршы Тукурганга пайгамбарыбыз Азирети Абу Саламанын башчылыгында чалгындоо тобун жөнөткөн. Тулайха Хандак согушунда Бани Асадтын кайраттуу кол башчысы болгон. Хижрия 9-жылы 630-жыл бир топ киши менен Мадинага келип мусулман болгонун айткан. Бирок пайгамбарыбыз тирүү кезде эле динден жүз буруп Наджид деген жерде пайгамбар болгонун айтып чыккан. Сумайра деген жерде аскер кошуунун түзүп, тегерегине өзүнө ишенген бир канча кишини топтогон. Намаздан сажда кылууну алып салган. Өзүнүн аты Талха болду. Мусулмандар жаман көргөндүктөн Тулайха, Талхачик деп атап алышкан. Пайгамбарыбыздын Бани Асадтагы акими Азирети Дирар бин Азвар ал-Асади радиаллаху анху ага каршы чабуулга жөнөгөн. Бирок Тулайха качып кетүүгө үлгүргөн. Азирети Абу Бакырдын халифалыгынын алгачкы күндөрүндө Бани Асад менен Гатафан урууларынын башында туруп, Мадинаны басып алуу үчүн жолго чыккан. Мусулмандар Мадина шаарынын сыртынан жолун тороп чыгып, душмандын мизин кайтарып, Зул-Каса деп аталган жерге чейин кууп барышкан. Кийинкисинде мусулмандарга каршы уулу Хаббалды жөнөткөн. Бул согушта мусулмандардын жеңиши менен жыйынтыкталып, Хаббал Азирети Уккаша бин Мыхсандын радиаллаху анху колунан өлүм тапкан. Кийин Азирети Абу Бакыр Тулайхага каршы Азирети Халид бин Валидти радиаллаху анху жөнөттү. Азирети Халид Хижрия 11-жылы Жамазияхир айынын 27-синде 632-жылдын 18-сентябры 500 ансар менен мухажирлерден турган 4000 кишилик кошуун менен Зул-Кассадан Бузага деген жерди карай жолго чыккан. Ансардын башында Азирети Сабит бин Кайс ал-Хазраджи радиаллаху анху турган. Чалгындоочу топтун башында турган Азирети Уккаша бин Мыхсан менен Азирети Сабит бин Акрам радиаллаху анху Тулайханын тузагына түшүп калган. Натыйжада Тулайха Азирети Уккашаны бир тууганы Салама бин Хуайлид болсо, Азирети Сабитти шейит кылган. Азирети Халид бин Валид Азирети Адийи бин Хатим ат-Тайни радиаллаху анху чакыруусу менен Таи уруусуна барган. Тулайхага колдоо көрсөткөн Таи уруусу Азирети Ади бин Хатимдин аракети менен динден жүз бурбай Тулайхадан бөлүнүп кетишкен. Бузахадагы кыйроо. Азирети Халид бин Валид 632-жылдын сентябрь айында жанында Азирети Адиди алып, жалганчы Тулайханы карай жолго чыкты. Эки кошуун Бани Асад уруусу жашаган Бузаха деген жерде бетме-бет келишти. Мусулмандардын 600 киши шейит кеткен бул согуш Тулайханын кыйроосу менен аяктады. Кан күйгөн кармаш учурунда Азирети Халиддин колунан 2 кылыч сынган. Тулайха аялы Наввар менен төөсүн минип качканга үлгүргөн. Тулайханын таш талканы чыккан жоокерлери Умму Зимил Селма бинт Маликтин жанына чогула башташты. Бул таалайсыз аял бир кездерде колго түшүп калып, Азирети Айша радиаллаху анху азаттыкка чыгарган болчу. Эми айланасына топтоп калган Сулайм, Хавазин, Таи жана Асад урууларынан турган кишилер менен акыркы жолу өзүнүн кошуунун түздү. Бирок аны курама кошууну Азирети Халиддин чабуулуна туруштук бере албай, бейбак катын 100дөн ашуун киши менен көз жумду. Тулайханын исламга кайтышы. Тулайха өзү Шамга барып, Калп уруусуна корголоду. Жогоруда белгиленгендей Ал-Асад уруусунан чыккан өз тукуму жана тарапташы болгон Гатафан уруусу ислам динин кабыл алганын угуп, ал да мусулман болду. Кийин умра кылганы Мадинага жакын жерде өтүп баратканы тууралуу Азирети Абу Бакырга кабар берилгенде ал мусулман болгон соң ага эмне кылмак элек деп айткан. Ошону менен ал Азирети Сыддык дүйнөдөн кайтканга чейин Калп уруусунун арасында жашаган. Жортуулдарда. Кийин Тулайха Азирети Умарга бият кылуу үчүн келет. Ошондо Азирети Умар: "Бар кет менин алдыман. Себеби сен эки жакшы адамдын, Уккаша бин Мыхсан менен Сабит бин Акрам камкорусун" деп ачууланат. Тулайхага: "О момундардын амири, ал экөөнү Алла Таала менин колум менен өтө чоң сый көрсөттү.
бирок алардын колу менен мени жок кылган жок деп жооп берет. Азирети Умар анын бул сөзүнө ыраазы болду. Кийин Азирети Саад бин Абу Ваккаска радиаллаху анху жолдогон буйругунда сага 2000 жоокерге тең келе турган Тулайха бин Хувайлид менен Амир бин Макирибди жөнөтүп жатам. Буларды пайдалан, бирок аскер башчы кылып дайындаба деген. Албетте бул алардын тоболору жалган болушу мүмкүн деген сактык болчу. Тулайха өз элине өтө мыкты мусулман катары кайтып барып, бир канча убакыт жашагандан кийин Иракка жөнөгөн. Ал Хижриянын 14-жылы 635-жыл Ирак жеңишине чоң салымын кошкон. Кадисия кармашына бир аз мурун Азирети Саад аны маалымат топтоп келүү үчүн жөнөтөт. Түн ичинде жалгыз өзү барып, Рустамдын аскерлеринин арасына кошулуп кеткен. Кийинки түнү келишкен бир аргымакты минип, кайра кайтканда персиялык 2 жоокер байкап калып артынан түшөт. Тулайха алардын бирөөсүн өлтүрүп, экинчисин туткунга түшүрүп, Азирети Саадга алып келет. Натыйжада Азирети Саад Азирети Умар жөнөткөн 4 ат менен 4 кылычтан бирөөсүн ага тартуу кылган. Кадисияда пилдерге каршы катуу чабуул жасап, эрдик көрсөткөн. Жалула менен Нихаватта да баатырдык менен кармашты. Нихаватта Азирети Нуман бин Мукаррим радиаллаху анху аскер башчы болчу. Тулайха Нумандын буйругу менен маалымат топтогону чыгып, 130 чакырым жолду жалгыз басып өтүп, Нихаватты барган. Ал жерден керектүү маалыматтарды билип, жемиштүү кайткан. 1000 жоокерге татыган кайраттуу киши эле. Баатырларча салгылашып жүрүп, Алланын сүйүнүчтүү кабарына жетип, Хижрия 24-жылы 644-жылы шейит болгон. Мусайламатул Каззаб Хижрия 12 683-жылы өлгөн. Мусайламатул Каззаб тагыраак айтканда Абу Шама Мусайлама бин Сумама бин Кабир бин Хабиб бул киши пайгамбар болгонун айтып чыккан жалганчылардын эң коркунучтуусу болчу. Нажиддин түштүк чыгышында жана Бахрейндин батыш тарабындагы Ямамада дүйнөгө келип, ошол жерде чоңойгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям көзү тирүүсүндө динден чыгып, өзүнө окшоп пайгамбарлыгын жар салган. Нажат аттуу аялга үйлөнгөн. Оң кебетеси бир караганда күрөң төөгө окшошуп кетер эле. Арабтар жана перстер жашаган аймактарды кыдырып, көз ачыктык, сыйкырчылык менен алектенчү. Халва, май жана балдан жасаган буттарга сыйынчу. Өзү дин азарларга каршы согустарда катуу кармашкан Бани Ханифа уруусунан чыккан. Хижрия 9-жылы 630-жылы Санатул Уфуд деп аталган элчилер жылында Мадинага Бани Ханифа тобу менен биргеликте келген. 148 жашта болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен жолукканда өзүнөн кийин пайгамбарлык милдетин тапшыра турган болсо, ыйман келтирерин айткан. Пайгамбарыбыз болсо колумдагы курманын бутагын көрсөтүп, эгер менден ушунчалык бутак сурасаң дагы бербейм. Мен Алланын сен жөнүндө буйругуна каршы иш кылбайм. Мага баш ийүүдөн жүз бурсаң, сөзсүз Алланын каарына каласың деген. Мадинадан кайтып келгенден кийин пайгамбар болгонун айтып чыккан. Пайгамбарыбыз бир күнү минбарга чыгып, "О адамдар, мен кадыр түнү бир түш көрдүм. Кийин көргөн түшүмдү эстен чыгарып койгон болчумун. Ошол түшүмдө колуман 2 алтын билерик көрдүм. Алар мага жаккан жок. Үйлөп жибердим эле, учуп жок болуп кетти. Мен бул 2 билерикти Йеменден жана Ямамадан чыккан ушул 2 жалганчыга Мусайлама менен Асват жорудум" деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Азирети Абу Хурайра, Азирети Фурат бин Хайян, Азирети Хабиб бин Заид бин Асым радиаллаху анхум баштаган бир жамаатты оболу исламга үндөөгө кабыл албаса согушууга жөнөткөн. Бул топ Мадинадан чыгып кеткенден кийин булар биринен бири өткөн баатырлар, кыянатчыл, жалганчыны өлтүрө турган киши да ушулардын арасында деп буйруган. Рахманул Ямама, Ямаманын ырайымы деген ат менен таанылган бул жалганчынын Хужайр аттуу азанчысы бар болчу. Мусайлама өзүнө ыйман келтирбегендерди өтө катуу жазалар эле. Талхан Амри Мусайлама менен жолугуп, айткандарын уккандан кийин, "Мен күбөлүк берем, сен жалганчысың. Мухаммед болсо туура сөз айтат. Бирок Рабия уулдарынан жалганчысы биздин көз карашыбызда Мудар уруусунун чынчыл адамына караганда жакшыраак" дейт. Алжыган сөздөрү. Эгин эккендерге, аны мүмкүн болушунча жакшы карагандарга, буудай сапыргандарга, аны тегерменге тарткандарга, нанды эттүү сорпого туурап тамак жасагандарга, сууга жана майга малып жегендерге ант болсун. Эй эки баканын кызы Курбака, каалаган нерсеңди танда.
Senin жогору жагың сууда, ылдый жагың ылайда. Суу ичкенге тоскоол да болбойсуң, сууну булгабайсың дагы. Hazreti Amr bin As radıyallahu anh musulman болгонго чейин Мусайлама менен жолугуп, экөөнүн ортосунда төмөнкүдөй кеп болду. Куранда Мухаммедке эмне түштү? Алла ага Аср сүрөсүн түшүрдү. Алла мага да ошол сыяктуусун түшүрдү. Эй көчмөн, сен бир гана эки кулак кир денесиң. Сенин сыртыңдагы болсо чуңкур жана оюк. Муну уккан Hazreti Amr bin As Аллага ант, сени жалганчы экениңди түшүнгөнүмдү сен дагы билгендирсиң деп жооп берет. Тескери кереметтери. Жалганчы Мусайлама пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям окшогонго аракет кылчу. Укканына караганда пайгамбарыбыз бир күнү кудукка түкүргөндө кудуктун суусу толуп чыгат. Ушундан улам ал дагы барып кудукка түкүрдү эле, кудук толугу менен соолуп калды. Дагы бир жолу Мусайлама бир кудукка түкүргөн. Бул жолу кудуктун суусу ичүүгө мүмкүн болбой калгандай ачуу болуп калган. Мусайлама даарат алып, даарат суусун курма дарагынын түбүнө төккөндө дарак кургап калган. Бир жолу анын алдына береке дубасын окутуу үчүн алдына жаш балдарды алып келишет. Жалганчы пайгамбар дуба окуп балдардын башын сылаганда алардын чачы түшүп, ал тургай кээ бири сүйлөй албай калат. Дагы бир жолу көзү ооруган бир киши үчүн дуба кылып, колун көзүнө сүрткөндө тигил байкуштун көзү таптакыр көз болуп калган. Пайгамбарыбызга жазган каты. Бир жолу пайгамбарыбызга Алланын элчиси Мусайламадан Алланын элчиси Мухаммедке: "Мен башкарууда сага орток болдум. Башкаруунун жарымы бизге, жарымы Курайышка тиешелүү. Бирок Курайыш ашыкча бузук коом" деп кат жазган. Пайгамбарыбыздын каты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болсо Hazreti Убай бин Каабка төмөнкү катты жаздырган. Мээримдүү, боорукер Алланын ысмы менен. Алланын элчиси Мухаммедден Мусайламатул Каззабка, жан жалганчы Мусайламага: "Жер бети шек күмөнсүз Алланыкы. Пенделерин арасынан өзү каалаган пендеси өзүнө мурасчы кылат. Натыйжа Аллага каршы чыгуудан сактангандардыкы. Туура жолдо болгондорго салам." Шейиттик. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям катын алып барган Hazreti Хабиб бин Зайд аль-Ансари радıyallahu анху менен Мусайламанын ортосунда төмөнкүдөй маек жүрөт. Мухаммеддин Алланын элчиси болгонуна күбөлүк бересиңби? Ооба. Менин Алланын элчиси болгонума күбөлүк бересиңби? Мен дүлөймүн, укпаймын. Мусайлама бул суроонун бир канча ирет кайталайт. Hazreti Хабиб кайра эле ушундай жооп берет. Ушундан улам Мусайлама суроосуна канааттандырарлык жооп бербеген Hazreti Хабибдин ар бир жообу сайын бирден мүчөсүн кесе баштайт. Бирок кутман сахаба колу, буту майдаланып кесилгенине карабай чыдап, Алла үчүн сабыр кылып, өз пикиринен кайтпайт. Акырында жалганчы аны отко таштап шейит кылат. Ямама согушу. Хижрия 12, 632-жылы сентябрь. Hazreti Abu Bakr Musaylamага каршы Hazreti Икриманы, анын артынан Hazreti Шурих бил Хасананы жөнөткөн. Бирок экөө тең жеңишке жете алган эмес. Ошондо Hazreti Abu Bakr арасында бир канча ансар мухажирлерден турган кошун менен Hazreti Халид бин Валидти жардамга жөнөтүп жатып, "Сен Бани Ханифага көңүл бур. Аларга окшогон уруу менен али согуша элексиң" деп айткан. Ансардын туусун Hazreti Сабит бин Кайс бин Шаммас, мухажирлердин туусун болсо Hazreti Абу Хузайфа бин Утба менен Hazreti Сабит бин Зайд радıyallahu анхума көтөргөн. Халид бин Валидтин жоокерлери 13 миң болсо, жалганчы Мусайламанын жоокерлеринин саны 40 миңден ашуун болчу. Мусулмандар үчүн Бадыр согушунан ошол күнгө чейин согуштардын эң катуусу жана эң кандуусу болгон бул согуш Акарама деген жерде өткөн. Он канатта Hazreti Умардын бир тууган агасы Hazreti Зайд бин Хаттаб, сол канатта жоокерлердин башында Hazreti Усама бин Зайд бар эле. Мухажирлердин туусу болсо Hazreti Хузайфа бин Утбанын азаттыкка чыккан кызматчысы Hazreti Салимдин колунда болчу. Мусайламанын кошунунун алдыңкы сабында туруп, мусулмандарга каршы чабуул жасаган Раджал бил Унфуайле. Бул киши Бани Ханиф тобу менен Мадинага келип мусулман болуп, Hazreti Убай бин Каабтан Куран үйрөнгөн. Бир топ сүрөө жаттаган соң кайра Куран жана дин мугалими катары Ямамага жөнөтүлүп, кийин динден жүз буруп кеткен. Таалайсыз Раджал Hazreti Саид бин Хаттабтын кылычынан ажал тапкан. Фитна. Hazreti Абу Хурайра радıyallahu анху айтат: "Пайгамбарыбыздын жанында бир жамаат болуп олтурганбыз.
арабызда Раджал бин Унфуа бар эле. Бир маалда пайгамбарыбыз араңарда бир киши бар, анын азуу тиши тозокто Ухуд тоосунан да чоң болот деди. Кийин ошол жерде отургандардын баары каза болуп, Раджал экөөбүз эле калдык. Акырында Раджалдын Мусайламага кошулуп динден жүз бурганын көрдүм. Ал Мусайламанын пайгамбар экенине күбөлүк берди. Раджалдын фитнасы, бузукулугу Мусайламанын фитнасынан да чоң болду. Айыгышкан кармаш. Ошентип, эки колдун ортосунда жан аябас кармаш башталды. Алгач душмандын катуу соккусунан улам мусулмандар 3 ирет артка чегинди. Эрдемси түшкөн жалганчынын жоокерлери жада калса Азырет Халиддин радиаллаху анху чатырына чейин жетип келип, жиптерин кыркып кетти. Анткени менен Азырет Халид бин Валид өз кошунундагы каталыкты илгертпей байкады. Анын жеңилип атышына мусулмандар жоокерлердин катарындагы бедуиндердин шалаакылыгы себеп болуп жаткан эле. Натыйжада кол башчы дароо аскерлерине өзгөртүү киргизди. Мухажирлердин башына өзү өтүп, жоо аскерлердин башына Азырети Бара бин Маликти радиаллаху анху дайындады. Бедуиндерди болсо арткы катарга өткөрдү. Ушундан тартып мусулман жоокерлери такыр чегинген жок. Өтө тез иретке келген кошун айыгышкан чабуулга өттү. Бани Ханифанын көрүнүктүү кишиси кол башчы Мухакким бин Туфайл жоокерлерин шыктандыруу үчүн кыйкырып жатканда Азырети Абдуррахман бин Абу Бакирдин аткан огу тамагына келип такалды да ошол жерден жан берди. Мына ошондон кийин душмандын шаштысы кетип чачырай баштады. Кармаш кызуу жүрүп жатканда сахабалардан Азырети Заид бин Хаттаб, Азырети Абу Хузайфа, Азырети Салим, Азырети Сабит бин Кайс, Азырети Абу Дуджана, Азырети Башид бин Саид ал-Ансари, Азырети Аббаб бин Башир ал-Ауси, Азырети Абдуллах бин Сухайл бин Амир ал-Амири, Азырети Маам бин Ади, Азырети Абдуллах бин Убай бин Салам жана башкалар шейит болушкан. Бир кезде Бани Ханифтин жоокерлери Азырети Халиддин чатырына чейин келип, жубайы Умму Тамим өлтүрмөй болушат. Бирок Бани Ханифанын белгилүү адамдарынан Муджа бин Мурара ал-Ханафи аларды токтотуп алат. Ошондо Азырети Халид түздөн түз Мусайламаны карай чабуулга өтөт. Шаштысы кеткен жалганчы качып жөнөрү менен жоокерлери да чачырай баштайт. Жалганчы Мусайлама болсо жоокерлери менен тарыхта Хадикатул Маут, өлүм бакчасы деп аталган айлантам чеп менен тосулган бакчага коргонот. Чептин дубалынын ашып өткөн Азырети Абу Дуджана же Азырети Бара бин Малик салгылашып олтуруп дарбазасына жетип барып эшигин ачат. Ал жерде мусулман жоокерлер каптап кирип, кандуу кармаш ошонун ичинде уланат. Азырети Халиддин радиаллаху анху төмөнкүдөй сөздөрүнөн кармаштын кандай катуу болгонун баамдоого болот. 20 кошуун менен бетме-бет келди. Бирок кылычтан соккусуна тайманбай каршы туруп, өзү да өтө мыкты колдонгон. Согушка абдан чыдамдуу Ямамадагы Бани Ханифтен кыйын коом көрбөдүм. Мусайламанын жоокерлеринен бирөө бакчада үстүмө секирди. Экөөбүз тең атжан болчубуз. Аттарыбыздан кулап түшүп, жерде күрөшө баштадык. Аны канжарым менен жараладым. Ал дагы мени 7 жеримен жаралады. Бирок менден качып кутулуп кетти. Катуу жараат алганыман кыймылдай албай калдым. Көп кан кетип, кансырап калдым. Кудайга шүгүр, ал менден мурун өлдү. Ушундай эле сөздөрдү Азырети Вахши радиаллаху анху да айткан. Ал бул кармаш тууралуу Мусайламанын жоокерлериндей өлүмгө сабырдуу жана чыдамдуу эч кимди көргөн эмесмин деп эскерет. Мусайламанын өлүмү. Жалганчы Мусайлама бакчадан да качып чыгаарда Азырети Вахши найзасы менен, Азырети Абу Дуджана болсо кылычы менен өлтүрөт. Азырети Умму Умаранын уулу Азырети Абдуллах бин Заид ал-Ансари радиаллаху анху соккусунан өлгөнү тууралуу да риваяттар бар. Жалганчы өлгөндө 150 жашта болчу. Согуш асыр маалында аяктаган. Азырети Вахши радиаллаху анху Мусайламаны өлтүргөндөн кийин: "О эл журт, мен Вахшимин. Капыр кезимде эң жакшы адам болгон Хамзаны мусулман болгондон кийин адамдардын эң жаманы болгон Мусайламаны өлтүрдүм" деп кыйкырган. Шейттердин саны. Бул казаттагы шейттердин саны тууралуу ар кандай риваяттар бар. 700, 1200 жана 1700 сыяктуу сандар айтылып келет. 70 сахабалардын алдыңкы сабындагы хафыздар болгон. 70 мухажир, 70 ансар болуп өлтүрүп, сахабалардын жалпы 360-сы, табийиндерден 300 шейит кеткен риваяттардан көрүүгө болот. Дин безерлерден өлгөндөр.
Душман тараптын жоготуусу боюнча 14 миң, 20 миң деген сандар риваят кылынган. Hazreti Халид радиаллаху анху күүгүн кирип көз байланган кезде шейттердин куттуу сөөгүн жерге берген. Кээ бир мусулмандар Ямама согушунда Бани Ханифанын өтө бекемдик сабырдуулук менен кармашканын көрүп, улуу Алла Тааланын Фатх сүрөсүндөгү үйлөрүндө калып калган чөлдүктөргө, көчмөндөргө мындай деген: жакында силер чоң күчкө ээ болгон эл менен согушка чакырыласыңар, алар менен силер согушасыңар же алар исламды кабыл алышат. Эгер силер Аллага баш ийсеңер, ал силерге сыйлыктарды берет, а эгер мурункудай эле баш тартсаңар, анда ал силерди оорутуучу азап менен азаптайт деген аятты кудум эле ошолор үчүн жөнөтүлгөндөй жоромолдошкон. Hazreti Халид жеңиштин сүйүнүчтүү кабарын жеткирүү үчүн Hazreti Абу Хайсаманы халифа Hazreti Абу Бакырга жөнөтөт. Hazreti Сиддик бул кабарды укканда шүгүр келтирип саждага жыгылган. Мадинада дээрлик ар бир үйдөн бирден шейит кеткендиктен ыйлаган үндөр шаарды жаңыртып жиберген. Hazreti Сиддик дагы элге кошулуп ыйлап, шейттерге жүрөгү сыздап турган. Жараланган баатырлар. Бул кандуу кармашта көптөгөн сахабалар жараланган. Булардын 200дөйү ансарлар болчу. Алардын бирөө 60-тан ашкан Hazreti Умму Умара Насиба ал-Мазания эле ал колунан ажыраптыр. Аны да дарылоо иши менен Hazreti Халид радиаллаху анху өзү алектенген. Hazreti Абу Акил жана ансарлардын баатырлары. Ямама күнү таң эрте эң биринчилерден болуп жараланган киши Hazreti Абу Акил Абдуррахман бин Абдуллах бин Ан-Балави ал-Ауси радиаллаху анху эле. Жанын огу жүрөгүнө жакын кадалды. Жебени сууруп алышканда сол тарабы толук кыймылдабай калган. Жада мусулмандардын аскердик өргөөсүнө алып барып жаткырышты. Жахилия мезгилиндеги аты Абдул-Лузза болчу. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуррахман деп өзгөрткөн. Бадир баш болгон казааттарга катышып, пайгамбарга катчылык да кылып жүргөн. Согуш кызуу жүрүп атканда мусулмандар аскердик өргөөгө чейин чегиништи. Hazreti Акил бул кезде жараатынан улам алсырап бараткан болчу. Аңгыча Hazreti Маан бин Адидин радиаллаху анху: "О ансарлар, Алла Таала үчүн душманга чабуулга өткүлө, Алла Таала үчүн душманга чабуулга өткүлө" деп кыйкырып жатканын угуп калат. Бул кезде Hazreti Маан ансарлардын башына өткөн. Hazreti Абу Акил аны угуп ансарлардын катарына кошулуу үчүн ордунан козголо баштайт. Аны байкап калган Hazreti Абдуллах бин Умар радиаллаху анху: "Абу Акил, сен согуша албайсың" деп токтотууга аракет кылат. "Мени чакырып жатышат" дейт Абу Акил. "О ансарлар" деп жатат. "Жараат алгандарды айткан жок. Мен дагы ансарларданмын. Сүйрөлсөм да бул чакырыкка кошулушум керек." Анан өйдө туруп оң колуна кылычын алат да: "Оор ансарлар, Хунайн күнүндөгүдөй чуркагыла" деп күркүрөйт. Кайрыма чексиз ансарлар баатыр Абу Акилдин айланасына топтолуп алып, баары бирдей шейиттикти, жеңишти тилек кылып, руханий дем менен алдыга жөнөшөт. Акырында душман тарапты бакчага качып киришкен жеринен колго түшүрүшөт. Бул кармашта Hazreti Абу Акилдин сол колу ийнинен шылый чыбылат. Денеси 14 жеринен катуу жараат алган. Акыркы көз ирмемдеринде Hazreti Абдуллах бин Умар ага мындай дейт: "Абу Акил, о, эмне дейсиң? Натыйжа эмне болду? Сүйүнчү, Алланын душманы өлтүрүлдү." Бул кубанычтуу кабарды уккан Hazreti Абу Акил сөмөйүн көккө көтөрүп, Аллага мактоолорду айтып туруп, ошол жерде жан берет. Hazreti Абдуллах бин Умар ал тууралуу ал дайыма шейит болууну тилечү, ал сахабалардын жакшыларынан эле деп эскерген. Ансарлардын дастаны. Hazreti Айша радиаллаху анху айтат: "Ансарлардан 3 киши бар эле. Улуулукта булардан башка эч ким ойго келчү эмес. Үчөө тең Бани Абдил Ахшал Аус уруусунан. Булар Саад бин Муаз, Убайд бин Худайр жана Аббад бин Башир. Пайгамбарыбыз бир күнү менин бөлмөмдө тахаджуд намазын окуп жаткан. Ошол кезде Аббабдын үнүн укту да: "О Айша, бул Аббаб бин Баширдин үнү го" деди. Мен "Ооба, ошол" дедим. Ошондо пайгамбарыбыз: "Аллахым, аны кечире көр" деп дуа кылды. Hazreti Аббад бин Баширдин шейит кетиши. Абу Саид ал-Худри радиаллаху анху мындай эскерет: "Бузаха кармашы бүткөндөн кийин Аббад бин Баширдин: Абу Саид, ушул түнү түшүмдө асман мен үчүн жарылып, үстүмө келип жабылганын көрдүм. Кудай буйруса бул шейиттик" дегенин угуп,
түшүң кайырлуу болсун деди. Ямама согушунда өтө чоң эрдик көрсөткөн Азирети Аббад бин Башир радиаллаху анху бийик жерге чыгып алып үнүн болушунча чыгарып: "Мен Аббад бин Баширмин, эй ансарлар, ансарлар, мага келгиле" деп кыйкыра баштайт. Ансарлар келдик деп аны карай чуркашат. Ансарлар топтолгондон кийин Азирети Аббад кылычынын кысын сындырып ыргытат. Ансарлар да ошентет. Азирети Аббад аларга: "Катуу чабуулга өтөлү, менин артыман түшкүлө" дейт. Аббад менен анын артынан түшкөндөр аеосуз чабуул жасап отуруп Ханифа уулдарынын кыйроого учуратып бир бакчага сүрүп барып жашынууга аргасыз кылышат. Мусулмандар бакчанын эшигинен ичкери кирип баратканда ал соотун чечип сыртка калтырат да жалгыз кылычы менен шейит болгонго чейин салгылашат. Шейит болгондо 45 жашта болчу. Ушунчалык көп жеринен жаралангандыктан ким экенин араң таанылган. Сажах бинт Харис бин Суайд Тамимия ал-Таглибия Бани Тамим урусунун Тарбу тобунан чыккан Ямама жергесинин сыйкырчысы, Абу Кухайланын жубайы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтышы менен ошол уруудан диназар болгондор чыккан. Бани Таглиб тобунун арасында жашап христиан динин тутунган сыйкырчы Умму Садыр Сажах перисттердин айдактоосу менен тутунган дининен баш тартып пайгамбар болгонун айтып чыккан. Бир азанчы кармап өзүнө минбар салдырган. Бани Ханзала уруусунан чыгып, жомарттыгы менен белгилүү болгон Малик бин Нуайра ат-Тамими менен Утарид бин Хаджиб динден баш тартып ага кошулган. Жалганчы Сажах жалганчы Мусайлама менен согушуу үчүн Ямамага барган. Бирок Мусайламанын пайгамбар болгонун туура көрүп, ага турмушка чыккан. Экөө 3 күн чогуу жашаган. Мусайлама аны махры калыңы үчүн багымдат менен куптан намаздарын жокко чыгарып, Ямама жергесинин эгиндеринин жарымын берген. Сажах буларды алып Месопотамиядагы Бани Таглиб уруусуна кайткан. Азирети Халиддин радиаллаху анху жакындап келатканын уккан тарапташтары аны жалгыз таштап тарап кетишкен соң, ал дагы пайгамбарлык пикиринен баш тарткан. Азирети Умардын радиаллаху анху убагында Бани Таглиб уруусу менен бирге Сажах да ислам динин кабыл алган. Басрага барып жайгашып, Азирети Муавия радиаллаху анху убагында дүйнөдөн кайткан. Сажахтын жаназа намазы Азирети Самура бин Жундуб радиаллаху анху окуткан.